Bir adam эмнеге кымсыз өлүп калыптыр? Руслан Замирбек уулу Курманжандатка 370 дарегиндеги көп кабаттуу үйдүн лифтинде камалып калган. Ал жерден чыга албай жардам сурап кыйкырган. Ошол кезде лифтин ачылып кеткен жеринен жансыз денени көрүп калган. Окуя 4-октябрь күнү кечки саат 7:30 чамасында орун алган. Руслан лифтте 1 сааттай камалып турган. Ал өзүнөн мурун кырсыктаган жаранга жардам керектигин айтып кыйкыра баштаган. Бакырып баштаган, лифт адам көрүп калдым. Ал үстүмөн түшүп кеткен да. Үстүнөн болсо керек, лифттин үстүндө аппараттары бар экен, анан иштеп чукуралы бар. Ал ушу менен кымсыл түшүп кеткен да, ал үстүнөн түшкөн, бир жерде илинип калып, лифтке түшүп кеткен. Эшигим мындай кышып кетти да. Кышып кетти да, ошо мен анын адамдыгын билбедим да. Такта эле башка нерсе болсо керек деп тыгылып калды. Эшигим кышып кетти, ошо алган түшкөндөн кийин эшигимди үзүп түшүп кетти ал. Көп кабаттуу үйдүн жашоочулары каза болгон жаран лифт оңдоочу экендигин айтышууда. Айтымдарында буга чейин дагы бир канча жолу келип, лифти оңдоп жүрүптүр. Жашоочулар тез жардамга чалган кезде каза болгон жарандын жансыз денеси жертөлөдөн табылган. Жашоочулар лифтин иштөөсүнө терс пикирин билдиришет. Жарандардын лифтин ичинде камалган учурлары буга чейин да бир канча ирет кайталанганын айтышат. Мындан улам алар маалымат жыйын курушуп, көп кабаттуу үйдү бүтүрбөй пайдаланууга кабыл алган кызматтарды текшерүү талабын коюшууда. Окуядан кийин лифти иштетүүдөн да коркуп калышкан. Курманжандатка 370 дарегинде жайгашып көп кабаттуу үйдүн жашоочу тургундары, ушулардын укуктары мыйзам чегинде каралып, ошо страйчинг компания КИМ эксплуатация бербей туруп элдерди киргизип салган. Жана ошондой эле мамлекет жактан архитектура башкармалыгы, ошо муниципальный газ да КИМ ушу ишке тиешеси болсо, аларга мыйзам чегинде чара көрүп, жана коопсуздугу, ден соолугуна бир адам өмүрү кыйылды, да ушул нерсе уланбаслык үчүн сизден сураныч, ушул нерсеге да бир көңүл буруп, мыйзам чегинде карап берсеңер. Биз өзүбүздөн жашаштан келебиз, боло чакканыбыздан коркуп. Биз ошол жерде жашоодон, жада калса балабыздан коркуп калдык. Даяр акчабызга чоң көйгөйдү сатып алыппыз. 2 жылдан бери уруш талаш токтой элек. Ден соолукту жоготтук. Кош бойлуулар, жаш балдар камалып калат. Эмнеге мындай болот? Бизге келгенде иштемеп, шунга кайрылман. Лифти курду делген компаниянын Нажат Күнай аттуу кызматкерине байланыштык. Анда ал өзүн уста экендигин айтып, Марат аттуу жарандын байланыш номерлерин бөлүшкөн. Бирок ал окуядан кабары жоктугун билдирди. Нажат Күнай болсо ал күнү лифтте камалган баланы куткарууга гана катышканын ачыктайт. Мен жетип бардым. 8-кабатта калып кеткен баланы куткарып лифттен чыгарып алдым. Ылдыйга түшсөм, милиция кызматкерлери жүрүптүр. Өлгөн жаранды чынында көргөн жокмун, бирок абдан өкүнүп турам. Мен болгону устамын. Ишкананын жетекчиси ошко учуп жатат. Бул боюнча ошол жооп берет. Руслан түшмүш бул жерде, өлмүш аралда дедим. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы каза болгон жарандын өздүгүн тактаган. Ал 39 жаштагы Кара Суу районунун тургуну болгон. Бир канча убакыттан бери лифти курган компания менен келишим түзүп, лифт оңдоочу катары иштеп жүргөн дешет. Бүгүнкү күндө лифттеги болгон авариянын себептери жана кандай шарттарда болгондугу тууралуу техникалык экспертиза дайындалып туруп, анын жыйынтыгы күтүлүүдө. Тиешелүү алгачкы тергөөнүн материалдары чогултулуп, тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул жаңы курулган лифт болуп туруп, Түрк компаниясы тарабынан салынган экен. Аталган көп кабаттуу үйдү Gold City компаниясы курган. Лифтин болсо Delta Load компаниясы менен келишим түзүп, бүтүрүшмөй болушкан. Бирок алар сапатсыз бүтүргөнү айтылып, бир канча рет соттошкан болчу. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Муса Жалил уулу, Т-Медиа, Ош.